Алып баруучу Нурзат Токтосунова өзүнүн Инстаграмдагы баракчасы аркылуу окурмандары менен жакшы ой-пикирлери жана жашоого койгон максаттары тууралуу бөлүшүп келет. Алып баруучу көпчүлүк учурларда өзүнүн катталуучуларына пайдалуу кеңештерин аябай келет. Бул жолу да Нурзат Токтосунова катталуучуларына жашоодогу адамдын өзүн өзү тарбиялоосу тууралуу пикири жана кеңеши менен бөлүштү. Сен түрмөнүн ичинен чыгышың маанилүү эмес, сенин ичиңден түрмө чыгышы керек. Сенин түрмөң сенин жаман ойлоруң. Мен жалкоомун, менин ишим жүрүшпөйт, баары мени сатып кетет. Мен сулуу эмесмин, мен акча чогулта албайм, мени баары жаман көрөт. Бир сөз менен айтканда, өзүңүзгө берген бааңыз өтө төмөн болсо, сиздин ички абалыңыз түрмөдө экенинен кабар берет. Бул жан дүйнө түрмөсү. Ички түрмө сырткы түрмөдөн дагы коркунучтуу. Сырткы түрмөдөн канча бир жылда чыкса болот, ички түрмөдөн сиз каалаган күнү гана чыгасыз. Каалабасаңыз өз түрмөңүз менен кошо көмүлөсүз. Өмүрүңүз текке кетет деген оюн билдирди. Бирок алып баруучу белгисиз себептерден улам пикир калтыруу бөлүмүн өчүрүп койду. Эске салсак, Нурзат Токтосунова менен жолдошу Максат Надырбеков үстүбүздөгү жылдын 13 февралында кыздуу болушуп, тун наристесине Ак Пермет деген ысым ыйгарышкан. Кечээ 10 апрель күнү Самара Каримова өздүк майрамын өзүнүн Самара чайканасында жакындардын курчоосунда белгиледи. Маалым болгондой, ырчы быйыл 28 жашка толду. Каримова туулган күнүн жакын саналаштарын, сахналаш досторунун, туугандары жана курбуларынын курчоосунда өткөрдү. Бул тууралуу ырчы өзүнүн интернет баракчасынан билдирди. Таң аткандан баштап Самара айымдын дарегине жакшы каалоо тилектер жаады. Бирок туулган күндөгү сүрөттөр интернетке чыгаары менен көпчүлүк Самара Каримованын кийген кийиминен тарта сынга алууга өтүштү. Ырчы туулган күндөн жолдошу менен түшкөн сүрөтү менен бөлүшүп, сонун майрам үчүн чоң рахмат аскем, эми үйгө келдик, жалпы куттуктоолору үчүн рахмат деп дагы сүрөттөр менен бөлүшөөрүн айтты. Бирок ырчы эмнегедир пикир калтыруу бөлүмүн өчүрүп койду. Ал эми Каримова менен туулган күн учурунда түшкөн сүрөттөр чыгаары менен интернет колдонуучуларын Самара кош бойлуубу деген суроолор кызыктыра баштады. Көпчүлүк ырчынын дарегине кош бойлуу окшойт, көйнөгү эмнеге мындай, көйнөгү жаккан жок, боюнда барбы деген өңдүү пикирлерин жазып калтырышууда. Самара Каримова өзү бул тууралуу эч нерсе айта элек.